Чыныбай Турсунбеков атындагы поэзия фестивалі биринчи жолу дал ушул жерде 2021 жылы өткөн. Быйыл 6-чысы белгиленди. Менин жеке баамымда жылдан жылга улам жаңы нерселер менен толукталып, улам өнүгүп, улам өсүп, улам өөрчүп, эл аралык деңгээлге чыгып, кулачын кенен жайып, Кыргызстандын чар тарабына маалыматтар жөөтүмандай тарап, жыл сайын фестивалдын алкагында жаңы таланттар, жаңы жүздөр, жаңы акындар жалпы журтка белгилүү болуп таанылып атышат. Фестивалдын алкагында көркөм окуу сынактары, поэзия сынактары, семинар, тренингтер, белгилүү адамдар менен жолугушуулар болуп атат. Айтор бул жерге келген ар бир жаран менин жеке баамымда өзүнүн жан дүйнөсүн, рухун, акылын, аң сезимин баалуу нерселер менен толтуруп, сөөгүн агартып, дилин тазартып, кулак кумарын кандырып, жан дүйнөсүн шамчырактай жандырып, бир нечеге жылга жашарып, ушунчалык өздөрүн бактылуу сезип, өздөрүнүн келген жагына кайтып кетип атат деген ойдомун. Мен ушул 6 жыл аралыгында 4-чү жолу катышып атам. 2 жолу поэзия фестивалинин калыстар тобунун бир жолу мүчөсү, бир жолу төрагасы болдум. Бир жолу ООЗ-2 көркөм окуу сынагында калыс болдум. Айтор 3 жолу жоопкерчиликтүү, милдетти жон терим менен сездим. Колдон келишинче адилеттүү калыс баа берип, жаштарды өстүргөнгө, элге таанытканга аракет кылдым. Демек, бүгүн жалпы адамдар баш казанды эмес, аш казанды, китепти эмес, пикетти ойлоп, көрө оокатка белчесинен батып калган учурда, мамлекет жасай турган, мамгатчы кыла турган, чоң уюмдар, мекемелер жасай турган ишти ушул Чыныбай Турсунбеков фондусу өзүнүн колуна алып, көптөгөн каражат сарптап, элдин рухун, духун, ички дүйнөсүн байыта турган калемгерлердин башын бириктирип, аларга сонун аянтча түзүп, аларды бири-бири менен жолуктуруп, бири-бири менен тааныштырып, алардын өсүп өнүгүшүнө, көз карашынын өзгөрүүсүнө жана эргүү алышына түздөн түз таасир этип, өбөлгө түзүп, үзгүлтүксүз токтотпой салт катары ушул фестивалды уюштуруп жаткандыгы бул чоң олжо, чоң жетишкендик, чоң ийгилик. Өзгөчө ошол фестивалдын башында турган демилгечиси Нуржан айымга мен таазим кылам, терең ыраазычылык билдирем.